Assalamu алейкум достор, менин каналымдын подписчиктери, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен самсы жасап көрсөтөмүн. Өтө жөнөкөй, азыктардын баардыгы үйдөн алсаңыздар болот. Ичине эт салбайбыз, жөн гана картошка, пияз менен жасап көрсөтөм. Алгач камырды жууруп алабыз. Камыр үчүн un, туз, жылуу суу керектелет. Камырды жууруп баштадык. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай өтө каттык эмес, орточо жумшактыктагы камырды жууруп тындырууга коюп коебуз. Камыр тынгыча ичине керектелүүчү азыктарды туурап алабыз. 3 картошка, 2 пияз, универсал приправа, тоң май же болбосо ич май керектелет. Бардык пияз, картошкаларды туурап алабыз. Тоң май бул куйрукту эритип сызгырып алынган май. Эгер андай май жок болсо, сиздер ич май колдонсоңуздар да болот. Бул самсыны жеген да арманда, жебеген да арманда дегендей самсы болуп чыгат. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Атайын кафе, чайханаларга барып шорпосу менен самсы жеп келебиз деп барган самсыдай болуп чыгат. Ичинде бир аз суусу менен май агып турат. Мына энди тоң майды салабыз. Татымына жараша туздан кошуп алабыз. 1 чай кашык универсал приправа салдым. Жакшылап аралаштырып, бир четке коюп турабыз. Эми самсынын камырын жайып баштайбыз. Сиздер да самсынын камырын ушундай ыкма менен жасап көрсөңүздөр өтө сонун болуп чыгат. Камырыңыздар ыдырап, кармаганыңыздарда кысыр-кысыр этип, оозго тиштегенде жумшак болот. Көпчүлүк ичине сливочный майды сыйпайт. Мен ошол тоң май менен ак майды эритип аралаштырып алдым. Ушундай ыкма менен кылып көрүңүздөр. Дагы бир сыйра жайып алабыз. Жайып алгандан кийин үстүнөн дагы бир сыйра майдан сыйпап ороп чыгабыз. Мына ушундай көрүнүштө. Мына энди бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Достор, эгер менин каналымда жаңыдан болуп атсаңыз, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, лайк басканды унутпаңыз. Менин каналымда видеолор кошулса, биринчилерден болуп көрөсүздөр. Коңгуроо какканды да унутпаңыздар. Мына камырда жайып алдык. Энди ичине фаршты салып, самсыны түйүп алабыз. Мен 3 бурчтук формасында түйдүм. Сиздер өзүңүздөргө ыңгайлуу формада түйсөңүздөр болот. Үстүн кооздоо үчүн жумуртканын сарысына бир аз сүттү кошуп чабып алдым. Үстүнө тегиз сыйпагандан кийин үстүн кооздоо үчүн күнчүттөн септим. Сиздер кааласаңыздар мак, зейдана сепсеңиздер болот. 180-200 градуста 20-25 минутада бышып чыгат. Өтө ысык. Тамагыңыздар таттуу болсун.
Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.